айтып жүрөбүз го. La ilahe illallahul malikul haqqul mubin деп ким 100 жолу айтса, Алла субханаху ва таала бу дүйнөдөгү жакырчылыктын коркунчунан амандык берет экен. Экинчи, кабырдын коркунучунан амандык берет экен. Үчүнчүсү, рызкыбызы тартылып келинет экен. Жана бейишти такылдатат экен булчу. Мынандай нерсе бар. La ilahe illallah Malikul haqqul mubin 100 жолу айтып коюңуз. Заиф хадис, бирок фазаилда бул иштетилинет. Демек, алхамдулилла, жакырчылыктын проблемасы чечилет. Кабырдын коркунучтук проблемасы чечилет. Бу дүйнөдө адам көбүнчө кембагал болуп, муктаж болуп, карыз болуп, жакыр болуп калбайын деп коркот да. Мына калима, ушу зикирдин берекеси менен маселе чечилет. Экирде кабырдын вахшат деп коет, коркунучтугунан чечилет. Үчүнчүсү рызкысы тартып келинет экен, бейишти такылдатат.